Балыкчы шаарындагы Саакбай Каралаев атындагы номер 6 жалпы орто билим берүү мектебинин биология мугалими Сагалиева Назира Камчыбековна. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү биздин сабагыбызда меймандар бар. Ошондуктан меймандарга жылуу маанай тартуулоо үчүн бүгүнкү сабакка бардыгыбыз активдүү катышат деп ойлойм. Бүгүнкү тарбиялык саатыбыздын темасы менин укугум, менин келечегим. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты укук бузуу жөнүндө түшүнүккө ээ болобуз. Укук бузуунун себептерин билүү менен жаман жакшыны ажырата билүүгө үйрөнөбүз. Ойлорун эркин билдире алышат. Жашоонун баалуулуктарынын түшүнүүсү калыптанат. Келечекке максаттуу болууга, ынтымакка, бири-бирин урматтоого тарбияланышат. Бүгүнкү сабагыбызды баштаардан мурун балдар, мен силер менен мен жакшы көрөм деген оюнун ойногум келип турат. Анда каалоочулар менин жаныма келсеңер. Оюнубуздун шарты мен силерге суроолорду берем. Эгерде ошол суроолорго макул болсоңор, анда бир шактан алдыга жылып турабыз. Укук бузуу укуктун кандайдыр бир ченемдерин бузган жоосун. Укук бузуунун төмөнкүдөй түрлөрү бар. Жарандык укук бузуу, тартиптик жаңылыштык же дисциплинардык укук бузуу, административдик укук бузуу жана кылмыш. Жарандык укук бузуу бул жарандарга, юридикалык жактарга жана мамлекетке каржылык зыян алып келген мүнөздөгү укук бузуу жана мекемелерге келтирилген зыян. Инсанга, жарандын же уюмдун мүлкүнө зыян келтирүү. Ал эми административдик укук бузуу бул мамлекеттик башкарууда укукка каршы тартип бузуу болуп саналат. Мисалы үчүн, жолдо жүрүү эрежелерин бузуу, жарандарды шакабалап аларга тийишүү дагы бул административдик укук бузуу болуп саналат. Тартиптик жаңылыштык же дисциплинардык укук бузуу бул укукка каршы эмгек тартибин, кызмат тартибин, аскердик же окуу тартибин бузуу, ошондой эле өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу болуп саналат. Мисалы үчүн, адамдын ишке келбей коюусу дагы бул дисциплинардык укук бузуу болуп саналат. Кылмыш бул укук бузуунун эң оор түрү. Коом үчүн коркунуч туудурган иш-аракет же болбосо мыйзамдуу түрдө чара көрүлө турган кайдыгерлик. Ал эми кылмыш кылуунун дагы бир түрү болсо бул зордук, зомбулук. Зомбулук бул өзүнө же башка адамга же адамдардын тобуна багытталган чыныгы же коркутуу түрүндөгү атайлап физикалык күчтү же бийликти колдонуу, ошондой эле денеге зыян келтирүүнү, психологиялык травманы, өлүмдү же башка зыяндарды алып келген же болбосо алып келиши толук ыктымал.
Зомбулук башка аракеттерден өзүнүн атайланган мүнөзү менен айырмаланат. Кокусунан жыгылып кеткенде жолдогу транспорттук окуядан улам алган дене жаракаттары же болбосо психологиялык травма бул зомбулукка жатпайт. Балдарга карата көрсөтүлгөн зомбулуктун түрлөрү бул эмоционалдык зомбулук, физикалык зомбулук жана ошондой эле сексуалдык зомбулук. Эмоционалдык зомбулук бул физикалык күч колдонулбаган, бирок баланын беделин түшүрүүгө багытталган бардык мазактоо, кемсинтүү, намысына шек келтирүү, жаман адаттарды коюу жана ошондой эле адилетсиз мамиле жасоо, шылдыңдоо, бир тараптуу мамиле жасоо, коркутуу, коомдон сыртка бөлүү, балага карата нормативдик лексикага жооп бербеген тилди колдонуулар дагы кирет. Физикалык зомбулук бул атайлап балага залакат тийгизүү, денесин жаралоо, денесинин бир жерин оорутуу, соккулар, тепкилер, желкеге чабуулар, кулактан чоюу, уруп сабоо, түртүү, жолун тозуу, буюм менен согуу, эркиндигин чектөө жана ошондой эле буюмун сындыруу же тартып алуулар. Сексуалдык зомбулук бул күчкө салып баланы бузуктук иштерге багыттоо, баланын жашы жете электигине байланыштуу, анын түшүнбөстүгүнөн пайдаланып, жыныстык катнашка тартуу, чечинүүгө мажбурлоо жана ошондой эле сексуалдык мүнөздөгү кыймыл аракеттерди жасоо. Келгиле балдар, зордук зомбулук жасаган адамга сапат берип көрөлү. Ал адамдар зөөкөр, уятсыз, ташбоор, кекчил жана чоң муштум болушат экен. Эгерде балдар силерди кимдир бирөө же бирөөнү кемсинтип жатса, сөзсүз түрдө эң биринчиден бул ишенген адамыңарга айткыла. Байкеңерге айткыла, эжеңе, классташыңа жана досуңа. Ал эми кемсинтүү тууралуу муну ата-энеңерге айтсаңар болот. Мектепке тиешеси бар адамдарга, класс жетекчиңерге, завуч, директорлорго айтсаңар болот. Ал эми жогорку окуу жайларда болуп жатса, анда укук коргоо органдарына кайрылышыбыз керек. Үйгө тапшырма балдар, зордук зомбулуктун алдын алуу керек деген темада дил баян жазып келебиз.